жеңил оокаттын айынан дүр дүйнө табам байлыкка жетем деген жаштарыбыз аз эмес. Туура бир четинен биз коом аларга күнөөкөрбүз, туура айтып жеткирбегендик таалым тарбиянын тайкылыгы, экинчиден алар дагы алкымын тыйыш керек. Тома атап коет, ач көздүк тез эле байы калуу деген жаман сыпат ач көздүк адамды көргө сүйрөйт. Айтайын дегеним, эки тарабы бар мунун. Соц тармактарда, Instagram жана башкада кээ бир жылдыз сөрөйлөр жана башкалар өзүн байлыктын аркасында көп акча таап атам деп жалгандан бактылуу көрсөткөндөр бар. Аны көргөн жаштар ээликтеп ээрчип, ошолор туура тез байыгысы келип атат. Тез аалым болгон, тез байыган, булар туура эмес жол менен байыгандар болот. Анткени илим мүмкүн эмес тез эле аалым болуш. Этиятташ керек, тез бүткөн тамдан коркуш керек, урап түшүп калат деп. Кандай бүттү ал? Төлөгөн Касымбеков атабыздын Адам болгум келет деген китебин окусаңыз, ошондо баласы үйдө жатып, үйдө өткөндө айтпадык, атасы бала даярдап кылып сени дароо эле чоң бийлик байманап кылып койсоң, бир мансапка жеткирип деп иштебей жүрүп, же баласы өндөрдөн калды, же үйдү билбейт, жалкоолук жанга батып анан жана үйдүн артын жаап, бүтөп коеюн деп, ушундай тез иштеп бүттүм, сүйүнүп кудуңдап атсам, биринчи келген селде кош бетер кайра тилип кетти дейт. Ошол сыяктуу болуп калат тез бүткөн там. Тез байыган адам бул жүздөн 1-2 болушу мүмкүн, бирок көбүнчө бул арам жол менен байыган адам болуп кетет. Оңой эмес. Бул жана жалган жылдыздарды жаштар ээрчибегиле. Ал жөн эле ошентип сизге көрсөтүп атат. Чыныгы акча тапкан адам антип рекламада отурбайт ал. Акчасын эсептейт ар жактан. Ал машгул эле айышкал. Чыныгы иш менен алек болгон адамдын бош нерсеге убактысы калбайт. Бул биринчи тарабы. Аларды ээликтеп ээрчибейли. Экинчи тарап, өзгөчө Россияга мигрант болуп кетип аткан туугандар, биздин жаш балдар тез байуу үчүн өздөрү деле билет ошону. Наркотик ташып кармалып калып атышат да. Башында билбейт десек билет экен. Тамак аш ташып башка тез байын деп. Кыргызстанда деле ошондой нерсе, бул азын оолак акча, байлык биздин 30 жылдык өмүр темир тордун аркасында ден соолуктун кеткенин арзыбайт инилерим. Ошон үчүн тез баюудан этият болгула. Аз да болсо аста секин жүргөн бул Кудайга жагат. Аста секин болгон ден соолук оордукту жаратпайт. Акырын ыгы менен таап, ошол жетсе ошол жакшы.